Күнжелес каналы Агро саякатта. Бүгін 4-ші күнүбүз. Кадамжай районунун Жаңы Коргон айылындабыз. Тугандар, бул айыл Айдеркен шаарына жакын. Мына ушул жерде коноктоп, Зулпукара кабыздын үйүнө келдик. Үйүнө келип, алмаларын көрүп мен аябай таң калдым. Анан сиздерге Зулпукара кабыздан пайдалуу кеңештерди алып берейин деп чечтим. Айтор бизге азыр өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Зулпукарага иштерге болуп атабы? Рахмат, келгиле. Кандай жигиттер? Жаманбы? Мына келип калыптыңар жигиттер. Мына алма кадимкеле өзүбүздүн бул түндүк тараптан превосход деп айтат. Түштүк тараптарын 5 жылдыз, мына 5 жылдызына байланыштуу 5 жылдыз айтып коет. Чыныгы өзүнүн аты Джонатан. Бул Американын Джонатан штатынан келген алма бул өз негизи. Тарых таржымалы ошондой. Ошондо бул бийик бойлуу алмалар. Бул бийик бойлуу алмаларды тарбиялаш маселеси бул жашыл обрезка жасаш керек. Эрте жазда буташ керек кадимгидей эле, кыштан чыккандан кийин. Андан кийин где-то июль айларында жашыл обрезка жасаса, эч кандай ашыкча бутактар болбош керек. Аны орусча жировик деп коет, ашыкча азык кеткен сарпталбаш керек ашыкча. Ошондо мына бүт мөмөлөрү тегиз толук түрдө калибровкасы бирдей болот. Өйдө пас болбойт. Азыр чоң кичинекей жок, баары бирдей экен. Жылың-жылдай мөмө байлайт, жылың-жылдай. Ошо эң башкысы буну формовкасын, кесиш тартибини, усулуну жакшы сакташ керек. Ошондо алма жылың-жылдай 1 жыл эс алып туруп, 1 жыл албай турган акыбалга келбейт. Жылың-жылдай ушундай мөмө байлап баштайт. Анан сапаты баягы оору сыркоого кабылбайт. Чымын-чиркейлерден алыс болот себеби чымын-чиркейлер байырлап тура турган жерлер калбай шамалдап тургандан кийин анчейин ооруга кабылбайт. Бүт баардыгы ушундай немеде бир ашыкча шактары жок. Теримге жакшы ыңгайлуу болот. Ошондо териси ыңгайлуу, анан бир быжыраган шактары жок болуп туруп, баарысы мөмөлөрү калибровкасы бирдей болот. Себеби калибровкасы бирдей болсо бизге базарга өтүмдүүлүгү дагы жакшы болот. Кызарып жакшы болушу. Анан кийин августка жетпей туруп, бир ай өткөндөн кийин плодоносящий мөмө байлоочу кесүү деп коет. Плодоносящий обрезка. Ошону дагы сөзсүз жасаш керек. Мына байкап турасыңар, мында деген эч бир ашыкча шак жок. Себеби алма кыйналбаш керек. Азыктарды башка эркек шак деп коет, башка шактарга сарптабаш керек. Дагы бүт күчүнү мөмөгө сарптаганда мөмөнүн калибровкасы, сапаты бардыгы өз ордунда болот. Ошол маселе. Менин байкашым боюнча Зулпукарага сиздин алмаларыңызга тегиз күн тийип турат экен. Күн чыгыштан чыкса дагы баарына күн тиет, күн батыш ышкап өтсө дагы күн тийип турат экен, Ооба. Ошондой акыбалга келтирип, ошо кесүү маселесин бул жерде мына немелерини көрүп турасыңар. Эч кандай оору сыркоо калган эмес, солнечный жок, күндөн күйгөн эмес нелери. Бирок мына уктап жаткан бүчүрлөрүнү мына жерге ойготсок болот эле. Себеби бетте малга тийбеш үчүн кичине өйдөрөк жасаганбыз. Малга адамдар басып ыңгайлуу шарт түзүшү, мына анча-мынча мал жүрөт. Ошого тийбеш үчүн кичине өйдөрөк кылганбыз. Бирок териш маселеси анчайын кыйындык жаратпайт. Бардыгы мына ачык айкын көрүнүп турат, каерде калган, бытыранды болуп туруп эле бир шактар басып калган жери жок. Өтө сонун экен. Ошондой кылып бутаса, адамдардын өзүнө дагы, алманын өзүнө дагы ыңгайлуу болот. Оору сыркоого кабылбайт дедим го, бүт эле. Анан муну терип алгандан кийин, эң башкысы, терип алгандан кийин муну мөмөлөсүн терип дагы профилактика жасаш керек. Бул дарылаш керек. Себеби щитовка деген маселе бар. Башка оору зыян кечтерден алар кышы менен жөн койсо, согуну шоруп, алманы алсыздандырып коет. Эрте жазда ошону дарылап профилактика жасаса, эрте жазда бакыбат өсүп чыгат дагы, сразу мөмө байлаш маселеси дагы жакшы болот. Мына карасаңар, эч бир майда бирдей калибровка. Буга жеткизиш оңой олтон эмес экен. Мына биз башыбыздан өттү. Бул ошону жасаш керек экен. Карасаң, алманын карагында келет, теригиңде келет, баягындай бир кардар келсе, ымырканбай алат экен, бардыгы жакшы. Баары бирдей. Бул деген күн баарына тийип турат.
Eң өзгөчөлүгү бул алманын адатта мындай да бир жылда алып туруп, кийинки жыл албай турган чередование болуп калат. Эгерде ушундай бутоо жасаса, жылдай алат. Себеби күч келбейт, алмага ашыкча азык сарпталбайт да. Эмки жылга дагы ошого жараша бутоо жүргүзсө, эмки жылда ушундай эле акыбалда ала берет. Анан чаңдаштыруу маселеси. Буга чаңдаштыруу маселесинде көбүнчө көңүл бурбайбыз. Буларда мен төгөрөгүндө бир 5 түрлүү ширин алма, баг алма деп коебуз. Бизде адатта айтылып коет. Ошо баг алманын төгөрөгү тиккенге байланыштуу булар чаңдаштыруусу жылдай болуп турат. Кээ бирлер бирин эле ушундай алманы тигип алса, чаңдаштыруу жоктугунун себебинен мөмө албай калышы да мүмкүнчүлүгү бар. Ошону чаңдаштыруу маселесин бир эсепке алганыбыз эң туура маселе болот. Бул ишмердүүлүк менен канчанчы кайсы жылдардан бери алектенесиз? Бул азыр эми ушул алмалар 2002-жылы тигилген, анан буюрса 20 жыл мөөнөт ичинде болуп атат. Бул алмаларды канча жыл жашайт деген да суроо болуп калышы мүмкүн. Бул алмалардын жашоо мөөнөтү мындай болот да. Бизде бир аңыз сөз бар. Ат карыса дагы торбосу карыбаса, ат улакка жүгүрө берет деген бир сөз бар. Мында азыгын, кароону жайына келтирсе, бул дагы карыбайт деген маселе бар. Бир 30 жылга чейин карабай ушундай мөмө жасай ала бериши мүмкүн. Эгерде карабаса, ал 15 жылда деле дагы өзүнүн биологиялык өмүрүнү токтотуп коюшу мүмкүн. Өтө жакшы. Сиздер негизи ток көтөрүүнү түшүндүңүздөр окшойт. Болгону караш керек. Негизи мындай алма карап, бирок жакшы түшүм алуунун жолун билбегендерге калибровканы туура жасаш керек, күндөндүрүү керек, ашыкча шактарды кескенди үйрөнүү керек, Эң башкысы ошол. Алманы карагандан кийин бизден Кыргызда бир түйшүк көп экен, бир эле той чыгат, бир эле ой чыгат дегендей нары бери бир малды караш керек, дагы койду караш керек, өгүздү караш керек, дагы кара эгинди, картошканы, сабызды караш керек дегенде, ошо өзгө бир пландаштыруу жолу менен бир мүмкүнчүлүктү ачпаса, баарын башын эле бир карап коюп туруп, тегизинен бир жыйынтык бербесе, ал болбойт экен да. Алгандан кийин бириң ай алмабы, бириң ай алманы карап, ошо өзүнүн комиссияга жеткирип туруп, бышырып сатканга жакшы болот экен. Анан баарысына колду уруп алып туруп, эч бириден бир жакшы жыйынтык албаса, ал адамдарды кичине көңүлүн түшүрүп коюш маселеси бар. Жерде жалпысынан алганда канча соток жериңиз бар? Бул жерде азыр эми бир 17 соттук жер бар. Ошодон эми максимум алганы бир 12 тонна алдык. Азыр эми орто эсептен болгондо 8-9 айтып коелук. Ошо 8-9 тонна алынат. Ошо сактоо маселесине келсек, муну бизде бир 30 тонна 40 тонна сактай турган помещение бар өзү, подвал деп коебуз биз. Ал бар. Биз а жерге сактасак, суу качып, кардар анчейин жаашпай турган болуп калат экен. Ошон үчүн ушул көк чөптүн үстүнө эле, көк чөптүн үстүнө бөз деген материал бар. Себеби суу астына өтүп кете турган бөз эле эмес, эң арзаны бөз экен. Башка материал төшөсө да боло берет. Төшөп туруп, узун 1 метрге чейин бийиктикте төшөп туруп, үстүнө дагы акыр-чыкыр түшпөс үчүн, жалбырактар түшпөс үчүн үстүнө да ошо бөздү жаап коебуз. Анан 4 эле шалпакал алып келебиз. Шалпакалды төшөп туруп, шалпакал кенен түшүнөсүңүз, бул күрүштүн саманы деп коет да. Күрүштүн саманы. Себеби ал жаышымдуу болот экен да, элешкектүү болот. Аны төшөш жеңил болот экен. Бизде арпа саманы, саман деп койбойбу, алар мындай көп болот экен да, акыл эти көп болот экен да, ошо күрүштүн саманы ыңгайлуу болот экен. Ошону төшөп туруп, жанына бир салафанды, клёнканы деп айтабыз, дежур кылып коюлат. Качан ол үшүк түшкөнгө чейин ошо жата берет. Эгерде капелеттен бир суук түшүп, биз абабыз бир суукта бир жерде, капелеттен түндө болуп калат, ар кандай кар жаап калышы мүмкүн. Ошо кезде ошону жаап койсо болду. Эгерде 2 эли кар түшсө, болбосо 3 эли кар түшсө, 20 градус, минус 20 градуска чейин сакталып тура берет. Ал январь айы болуп, март айына чейин бол кетпей ошо жерде тура берет. Өзүнүн сочныйлыгын, ошо даамдуулугун, өзүнүн несини эч кандай өзгөртпөйт. Даам татыгыны сактайт, өзүнүн ушу үзүлгөндөй ошону ачып, кезинде кардар кесе ошону ачып туруп көрсө, кадимкидей суу чачырап, жаң үзүлгөн алмадай, бул табигый жол менен сакташ усулу ушундай болот экен.
эми 17 сотуктан мисалы 8 тонна алдыңыз деңиз. Бул өтө жакшы. Мисалы бизде 17 сотукта башка жерлерге барып кирсеңиз чөп басып жатат. Алма бак бар, асты беде же эгин жайыт. Негизи бак өстүргөндө китеби боюнча эмне кылыш керек? Астыны өзү мындай адатта бизде окулганда мен өзүм агроном катарында айтып кетсем, биринчи ярусты көп чөп жейт, экинчи ярустан алманын тамырлары азыктанат деген сөз бар. Бул уже жаңылыштыкка баратат. Сиз айттыңыз, мына беде эгип коет деп. Беде өзү алманын такыр бычагы болот. Себеби беденин тамыры 2 метр, 2,5 метрге чейин барат. Ал бүт алмалар азыктана турган азыктарды тартып алып, ошого конкурент катарында талашат. Ал беде эгилген алманыдан анчайын эле бир үмүт артпаса боло берет. Ал туура эмес. А мынанда көк чөп болгон болсо, бул үстү тарабында гана. Үстү тарабында аздыр көптүр азыкты алышы мүмкүн, бирок мүмкүн болсо ушу көк чөптү дагы мотоблок деген чыкты, азыр фреза дегендер чыкты, ошол менен айдап койсо, дагы да алманын калибровкасы чоңойлушу дагы башка болот болчу эле. азыр дары бербесең алма болбойт деп койду. Ошолорго эмне дей аласыз? Мен айтат элем, азыр деген 21-кылым келди, компьютер заманы бир тарабынан, экинчи тарабынан азыр зыяндуу чымын-чиркейлер, зыянсыз чымын-чиркейлер деген бар. Азыр энтомофаг деген түшүнүк бар. Энтомофаг деген ар бир облуста ошо энтомофаг бар. Алайлык Ош облуста 7 облус болгон болсо, ар бир центринде, муну Баткен облусунда дагы энтомофаг лаборатория, биолаборатория деген бар. Ошо биолабораторияга чымын-чиркей, золотая колоска, алтын көз деген чымын-чиркей бар. Мына Божья корова, орусча көчкөч деп коебуз биз, мына жергиликтүү тилде айтканда көчкөчтөр ошону личинкаларын алып келип туруп таркатса, ошолор таркайт. Дагы бара көкбүт деген, килеш деген бар. Ошолорго өзүнүн тукумун коюп, килештерди өлтүрөт дагы. Ошо табигый жол менен күрөшүү маселесин да карайбыз биз. Алып келип коюп беребиз ошолорду. Ошолор бүт жалпы төгөрөктөгү дыйкан багбандар ошону жасаса, химияны аз колдонуу мүмкүнчүлүгү артат. Аны биз ошондой түшүнүктөн алыстыгыбызга өкүнүчтүү бар, өкүнүч. Ошон үчүн ошо жалпы жамаат ошону түшүнүп, сурап, билип жасаса, экологиялык таза продукт алса боло турган мүмкүнчүлүк бизде өтө чоң. Көпчүлүктөн уктум, негизи багбандардан. Алманын негизги азыгы күн жана суу дейт го. Фотосинтез. Фотосинтез боюнча, мисалы үчүн кейбир айтат, токой кылып эле көп шактарын калтырган жакшы, фотосинтез процесси жүрсүн дейт. Фотосинтез ушул бутоо маселесинде ушул фотосинтезди камсыздап берет, ушул жетиштүү өзү. Фотосинтезди. Өтө жеш. Демек, туура пыташ керек, сууду туура коюш керек. Суу алма. Суу көлчөктү жактырабы, жактырбайбы? Анчайын көлчөктү жактырбайт. Көлчөк ичкен жактырбайт, бирок мына өзү мына жерге шагы келген болсо, анын суу иче турган, азык ала турган тамырлары ушул жерден болот. Шак кайерге чейин жетсе? Эгерде биз ушул алмана бул аралыгы 5 болгон болсо, арыкты суу иче турган арыкты мындан коюшубуз керек. Мына ортосунан, себеби ушул жерде азык ала турган чач тамырлары ушул жерде болгон болот. Азыкта ошол жерден болсо, мына ушундай чоң алмаларга жетиштүү болот, алыс койсо жакшы болот. Баягы меңдебейт, астында орусуркоолор болбойт, астында койгондон көрө, анда көлчөк мына. Мына көлчөк 1 метр, мына көлчөк 1 метр, 1,5 метр алыста турат. Алыста туруш керек, себеби ушул жерге баягы азыктарды, баягы кырк боло башка нерселерди саса болот, ушул жерден азык тартып алат. Биз азыр эми мүмкүн болсо арыгы мына ортого жылдырышыбыз керек. Жылдырасыздарбы? Жылдыра, буйрса ушул жерде жылдырабыз, себеби тамырлары, чач тамырлары, мачкаватый тамыр деп коебуз, ошо мачкаватый чач тамырлары азык ала турган тамырлар ушул жерге келди. Ушул жерден алып алма орусуркоого кабылбай турган маселеге келет, ошондо ушу ортосунан алыш керек. Өтө түшүнүктүү. Негизи жакшы маалымат бердиңиз. Кыргызстанда негизи багбанчылык боюнча көпчүлүк мамлекеттерден артта калып атабыз, биздин кароо стилибиз начар болуп атат. Начар болуп атат. Ошондо мына бутоо усулуна келсек, чаша.
бай кеселин айтып коебуз. Мына чаша түрүндө Мисалы бир алманы көрсөтүп бериңизчи. Мына. Кантип бутагансыз күн жакшы тийүү үчүн. Мына келе берсеңиз, мына чаша түрүндө эме кылган, бул бута өзү акыркы учурда бул жакшы болбой калды. Себеби азыкты көп тала турган бута экен. Мынанда анан шаровидный деген бута усулу бар. Мына жерден сиздерге көрсөтөм. Шаровидный. Шаровидный дегенде шактарын кыскартыш керек мыналар. Өтө мына нагрузка кеп калган буларга мынандай. Бирок эмки жылга бир сейрегирээк алып калышы мүмкүн. Ушулар, ушундай көптөрү. Бирок мынандай мындай айтканда быйылкы жылга күчүнү көп жумшап жиберет. Көп жумшап берет да, кийинки жылга кыйналып калат. Мына шаровидный буту маселеси мына. Бул шаровидный огунду кыскартып туруп, ошондо уктап жаткан бүчүрлөр, мына уктап жаткан бүчүрлөр ойгонот. Ойгонот дагы алма бүчүрлөргө айланып туруп, гүлдөп туруп мындай алмалат. Мындай эле кой эле алмалат. Эгерде мынаны ала турган болсок, биз ушуну алганга байланыштуу мында ушунча алма салган менен бүт сөйөш, таябыш деген жок. Бул ошого да жардам болот. Себеби бүт карабай туруп, мына көрдүңүз, мына жерден кесилген бул сөйөш, таябышту талап кылбайт. Кээ бир жерге барсаңыз, жерге тийген сайын орус суркоого кабылат. Орус суркоодо өзүнө кошуп чыгат. Анан канча түйчүк болот сөйөп таяганда. Таяктар керек. А мында бир гана көрүп турасыз, бир гана таякта жок, башка жок. Шуптоо жакшы жүргүзгөнгө байланыштуу өзү кармап турган абалда турат. Мен таң калдым. Көргөндөр дагы сөзсүз түрдө таң калат. Элестетиңиздер, ар бирибиз айылда чоңойдук, көпчүлүгүбүз. Мына болгон. Анан башы дагы эң чокудагылар кыпкызыл чоң, астыдагылар көкмөк болуп калып кетет, Ооба. Сизде башыбы, асты да, үстү да бирдей, ошо күн тийиш несі бар бирдей, анан ашыкча шак жок, калибровкасы бирдей, мына өйдө пас деген, майда деген 1-2% болушу мүмкүн. А так негизинен калибровкасы бирдей акыбалда. Караңыздар, бүт тарабынан бул алмаларга күн тийип турат. Негизи биз карабай койгон алмаларыбыздын астына дээрлик күн тийбей коет. Эң башына тиет. Ошол жердеги алмалар кызарат. Анан муну терүү дагы оңой. Ар бир шак өзгө ыңгайлуу тарабына өскөн, ага мишайт эткен, жолун тоскон шактарды кесип, кыскасы жакшы шарты түзүпсүздөр, Ооба, ошонун негизинен ушу мөмө алып атабыз. Жакшы сапаттуу болгондо да сапатта өзгөрөт. Азыр эми акыркы кезде өзүңөр көрүп турасыңар. Товардын кайсы эле картошка болсун, алма болсун, алмурут болсун, сапат керек болуп атат. Ошо биз сапатка умтулбасак, бирдеке бир өнүм алыш, бир жыйынтык алыш кереги жок болуп атат. Ошон үчүн сапатка көңүл бурган катарында биз ушундай жолго келдик. Бул эртедир кечтир элдерибиз ушундай жол тандаш зарыл болуп калат. Себеби сапат керек. Сапат болгондо өтө суусап турат. Мына ушундай алма кароо стилине. Ошондой кылыш керек экен. Буга зериктин кереги жок экен. Анан алма менен келип бутап эме кылганда алма өзү айтып калат да, артыкча шагын, артыкча эмесин алда эле кайра өзү эле чырылдап айтып калган мезгилдери болуп калат. Ушундай туюм болуп калат да адамда, өзү алмада дагы кандай бир дүйнө, табияттын дүйнөсү көрсөтүп коет өзү. Буну алыш керек, бул жерди кесиш керек деп өзү түшүнгөн адам сезип калат. Ооба да, мына карасаңыз, мына сиз өзүңүз айткандай асты жагы деле мындай кыпкызылча турат. Мына асты, эң асты, күн тийип турат мына. Эң үстү деле ошондой эле мына. Эң бүттө көрөк мына. Алманы кандай мына көлөкөдө турган тарабы бүт кызыл эсебинде. Ошо бүт кесибинин, формовканын шарапаты бул эми. Сиз агрономсуз, Ооба, мен агроном өзүм. Мына жүрүңүздөр туугандар. Үй тарап кулдаганча анча-мынча суроо берип коеюн. Азыр биз сиздин жаңы түзүлгөн Орто Азияда анча-мынча болбогон бак плантацияга барган жатабыз. Ал жерде негизинен көчөттү кантип өстүрүү керек, кантип бутоо керек, кандай азыктандыруу керек, баарын түшүндүрөт өзү. Макул, ал өзүнчө чоң тема өзүнчө чоң. Сиздер кийинки чыгарылыштарга өтүп көрсөңүздөр болот. Алмаларды көрүп таң калдыңыздар. Биз ссылкаларга же болбосо описанияга агабыздын номерин калтырып коебуз. Ашыкча суроо бербеңиздер туугандар. Бул отурган ток этер суроону берип, анча-мынча маалымат алып турсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө.